Ата, бүгүн майрам. Эсиңиздеби? Мен майрам күндү кандай кубаныч, эл үрүү менен күтчүмүн. Эртең менен кулагыма акырын шыбырап ойготконуңузда көчөбүз балдардын шаттуу үндөрүнө толуп калар эле. Тамакка да көңүлүм чаппай, шаша берчүмүн. Барасыңар эми, атаң экөөңө да баарыңа да жетет майрам. Дечүү апам жака башымды оңдой берип. Сиз колумдан жетилип алчусуз. Мына, кызыл-тазыл кийинишкен эл. Азыр байге, кыз кумай, күрөш, эреңиш оюндары башталат деп Кубатали аке жарыялап жүрдү. Сизге жакканы күрөш эле. Уулум, шашалык, күрөштү алдыда отуруп көргөнгө жетпейт. Чоң күрөш болот го кыязы, дедиңиз. Төмөндөгү чоң майсан жайка шаша жөнөдүк. Алда качан уй мүйүз тартып олтуруп калган элди аралап орто ченден жай алдык. Балбандардын аттарын угаарыңыз менен анын кай жерлик, качантан тартып күрөшүп, кайсыл жыйында жыкканын же жыгылганын сүйлөп чериңиз жазылат. Чоңдор күрөшүп бүткөн соң кезек майда балдарга жетти. Көпчүлүккө дагы кызыгы ушул. Майдан четине эки бетин күн жеген тоголок бала чыгып, белине курун байлай, турган жерине чөк түштү. Анын өнөгү да көп күттүрбөдү. Чачын тасырайта алдырган арык бала көпчүлүктөн суурулду. Бул баягы өздөгү Сабирдин уулу го? Тең туш жүрчүсүң, ошол? Дедиңиз колуңузду чекеңизге ала. Унчукпадым. Ошол эле Кубатали аке экөөнү бел алыштыра четке жылды. Тоголок бала даяр турганбы, беркинин буйдамга келтирбей так көтөрүп жерге урду. Эл шатыра кол чаап жиберишти. Таза алды, Азамат, таза алды. Сиз да көпчүлүккө кошулдуңуз. Жыккан кайра ортодо калды. Эреже боюнча жыккан киши жыгылганча күрөшө берет. Бул сапар ага чыкчу бала көпкө жоголду. Коркуп калды көрүнүшөт. Кимдин уулу экен? Жан башка таза алганын көрдүңбү? Башыңызды чайкай тамшанып олтурдуңуз. Сөздөрүңүз уулуңуздун намысына тийип, демин кызытканды сезген жоксуз. Бир кезде тээ четте турган кашка жорго минген адам артында учкашкан сары чийкил эткел баласын жерге түшүрүп, ортого жөнөттү. Катарлаша турган атчандар бир айылдан окшойт. Асылбек, атаңдын батасын алдың, алдыра көрбө, жыгылсаң үйгө жөө жетесиң, дешип баланы намыстандырып жиберишти. Ай, бу балаң бошураак го, тигинин сүрүн көрчү, деп өзүңүзчө эле коорай бердиңиз. Мен сары баланын күйөрманы болуп, бүткүл тилеги менен ага жеңиш каалап жаттым. Биринчи жолу биз экиге бөлүнө түштүк, ата. Сиз муну билбедиңиз. Сары бала белине корду байлап жатып, мага калтырап жаткандай тоюлду. Жок, мени майда калтырак басып жатыптыр. Чалып да болсо жыкса экен, деп ага буур тартып жаттым. Тиги да сарынын колтугуна оң колун сойлотту. Карачы, белден бура кармаганын. Каруусу күчкө толгондо барбы? Койбойт го эч кимди. Бул али балапан да. Жетилсе, биринчи жолу сизге ачуулуу карадым. Көңүл бурганыңыз жок. Эки көзүңүз тигилерде. Алар майышкан жакка кошо кыйшайып, оңтойлуу абалды өткөрүп жиберген балбаныңызга саныңызды чаап, өзүңүзчө эле күүлөнүп алгансыз. Бу сапарда сиздин айтканыңыз туура чыкты. Сары эткелдин көйнөгү ийнине түрүлүп, кур өтө чыккан териси кызарып, жыгылган жерде көп колтурду. Ошол учурда жоон топ атчандардын ортосунда күлкүгө чөмүлгөн атасын эстедиби, биз олтурган жак менен элдин арасына кирип кетти. Көпшөк, дедим ичимден тиштенип. Тиги дагы ортодо. Эми мен жакты карап алыптыр. Көздөрүбүз чагылыша түштү. Баш байгени эч ким чыкпаса, балага бериш керек. Чыккандар деле жыга албайт. Дегениңизде акыркы сөзүңүздү айттырбай,
Мен күрөшөм. Мен. Кулагыңыздын түбүнө кыйкырып, ордумдан ыргып турдум. Унутуп калгандай, жанатан бери биринчи жолу мага карадыңыз. Күтпөсөңүз керек. Жүзүмдөгү өзгөрүүнү, ызалыктын эпкенин сездиңизби? Үнүңүз бастап чыкты. Сенби? Кой улум, тек туралык. Биз көргөнү келбедикпи? Деги муну ким жыгар экен? Деп тоголок балага бурулдуңуз. Костюмду чечип, алдыңызга таштадым. Балам, күрөшүп көргөн эмессиң. Белиңди кокустатып аласың. Кой отур дейм. Укканым жок. Денемдеги кан дүүлүгүп, элди аралап кеттим. Тез эле тигиге жетип, так көтөрүп, жерге уруп алгым келди. Майданга чыкканымда ал ордунан турду. Бойлорубуз тең болгону менен ал мага караганда толук экен. Эми эле сары чечип кеткен курду алдым. Кубатали аке мен жашаган айылымды, окуган мектебимди, кимдин уулу экенимди көпчүлүккө жарыялап жиберди. Өзүмдү жерди оё баскан балбан катары тутуп, тарамыштарым диртилдеп, жак этиме күч келет. Бел алыштык. Ал адатынча оң колун колтугума салып, курду колуна уроду. Мен дагы ошенттим. Эңкейген калыбымда сизге карадым. Башыңыздагы калпагыңызды колуңузга алып, чөк түшкөн калыбыңызда эмне болуп кетерине айран таң тургандай сезилдиңиз мага. Эми балбаныңыз жөнүндө айта бериңиз. Эмнелерди билесиз? Божурай бериңиз. Ачуумду дале токтото албайм. Каршым күчүмдү жогото элекмин дегендей 2-3 сапар булкуп алды. Мен эңкейип, тарткан жагына жылып тим болдум. Жыгып жетсем, калпагыңызды көккө ыргытып, ордуман так көтөрүп кетериңизди ойлодум. Аңгыча буттарым жерден үзүлүп, так көтөрүлүп кетти. Жыгыламбы? Жок. Таштаган жагына бутумду таканыч коюп, боюмду токтотуп калууга үлгүрдүм. Аракеттенүү керек. Каршым күчүн келтирип алгандай сезилди. Шап белимди түзөйгө алып, тигинин денесин тиземе алып көтөргүм келди. Күчүмдү жыйнап, белимди түзөгөнчө ал озунуп кетти. 2 жолу тегеретип келип, жамбашка салганда алдында калдым. Көк чөптүн жагымдуу жыты мурдумду өрдөп кетти. Жер муздак экен. Кубатали аке бизди ордубуздан тургузуп жатып, «Азамат Жоро, бу сапарда таза жыктың», деп каршымдын колун бийик көтөрдү. Башым айланып, кайда басарымды билбей турдум. Гүлдөгөн эл мага күлүп жатышкандай туюлду. Сиз олтурган тарапка карадым. Көрүнбөдүңүз. Мен жыгылганда сиз да капталыңызга ооп, онтоп жибергениңизди сездим. Аяп кеттим сизди. Элдин зор тобунан чуркап чыкканымда күтүп турган карааныңызды көрдүм. Чыдай албадым. Ызалыктын ачуу даамы оозумду дуулдатып жиберди. Сиз мени көкүрөгүңүзгө кысып, соорота албай жаттыңыз. Кантет эми? Жыгылганды жер көтөрөт дейт. Мунун намысчылдыгын кара. Мага деле жеңил болду дейсиңби? Майрамдар көп балам. Биринде жыгылсаң, биринде жыгасың. Ыйлаган болбойт уулум. Жүрө кой. Чын эле андан бери канча майрам өттү. Бирок ошол күнү өз оюмдагы ишке чечкиндүүлүк менен баргам. Көрсө, ошол ызалыктын жашы көкүрөгүмө намыс жараткан тура. Ата, биздин майрамды эстедиңизби?